саламатсызбы, тоок союп түлөө кылса болобу дейт. Болот. Тоок союп болот, үндүк союп болот, каас сойсоңуз болот, машалла. Үндүк сойсоңуз болот. Дагы эмне сойсо болот? Кой сойсо, ага жетпей атпайбы, тоок болот баягы. Ошон үчүн мекен түлөө кылам десеңиз боло берет, эч кандай эмес жок. Түлөө кылсаңыз болот. Тоокту күнүгө эле жеп атпайбыз, туурабы? Главный бисмилла Аллаху акбар десеңиз эле болду. Тоокту сойгондон кичине мустахаб бир амалдары бар. Ошол мисалы тоок соем десе дейт. Ошол тоокту бир аз соердун алдында бир 2-3 күн мындай бир жем берип, мына бийгирээк жерде алдына сеткасы болуп, бокту тебе турган, жана ар кайсы нерсени мындай чапчый турган кылбай, тазараак мына өйдөрөк кылып коюп, аны ошо 1-2 күн багып коюш керек экен буудай менен. Анан кийин аны мындай кумун салып, анан буудайын салып коюш керек экен. Суусун таза болсун дейт да. Мустахаб бул эми кылсаңар жакшыраак, кылбасаңар эми кармап союп жиберсең боло берет. Бирок дейин дегенде таква адамдар ушундай кылат экен. Анан кийин аны эме кылып туруп, ошону тазараак кармап, аны алып келип, бисмилла Аллаху акбар деп туруп, кадимгидей муздаш керек. Балта менен чаап салбаш керек. Кадимгидей бисмилла Аллаху акбар деп муздап коюш керек. Макулбу? Эми мындай ошо тамырды бисмилла Аллаху акбар деп кесип коюш керек. Анан ошону жанагындай ысык сууга салып туруп, анан оңой экен деп айтат. Эмесин жууп салышчы. Анда айтат, ошону ысык сууга салганда дейт да, бул тоок өзү балит болот да. Ошо балит болгон себептен баягы сыртына эмелер менен кошо кирип кетет экен. Эгер мүмкүн болсо баягы сырты менен кошо жуулса жакшы болот экен, баягы териси менен кошо жууп салса жакшыраак болот экен. Эми кээ бирлер териси сонунда деп айтканга келип атат, туурабы? Даамдуу болот депчи. Бир айтайын деген нерсем ошо ысык болгондо ичине баягы микроб кирип кетет имиш. Ошон себептен эмнекен жанагындай ысык сууга салбастан муздакка салып туруп, мына жуулуп же болбосо жанагындай териси менен кошо шыпырып салган жакшыраак экен. Анан ички нерсесин алып, субхана жей берсе болот анан. Индүктү дагы бир 7 күн дейт, казды дагы бирдемке күн деген бар эле. Унутуп калдым, Салатул Мас'удда ошол жөнүндө бир окудум эле илгери бир 96-97 жылдары. Ошо бир көптөн бери айта элегем, айтылып ийдим азыр. Түлөө кылса болот иншалла. Хорошо. Түлөө, эмне Кудайдан эмне тилейбиз, машалла. Кудайдан жакшылык тилейбиз. Кудайым көрүп турат.